Болотбек Алла берди тегин. Таштанды бала. Же далыдагы калдын сыры. Каным өзүн кармай албай, уулун кучактап. Кудайым, сен мага кайрадан баламды бердиң, деп жыгылып ыйлап жиберди. Ак жол болсо үн катпай туруп калды. Көзүнө жаш толуп, уулунун башынан сылады. Толкун ошол учурда миңдеген суроолорду ичи менен сезди. Эмне үчүн таштап кеттиңер? Эмне үчүн мени көчөдө калтырдыңар? Эмне үчүн мени менен жашабай койдуңар? Бирок суроолорду бере албады. Жүрөгү ооруса да, ошол мүнөттө ал башканы ойлогон жок. Ата-энеси табылганын өзү үчүн жетиштүү деп ойлоду. Балким башка бала болгондо суроолорду жамгырдай жаадырып, ансыз да сыздап жаткан энесинин жүрөк оорусун күчөтмөк. Мен силерди кечирдим, деди ал акырын. Мен эч нерсе сурабайм. Силерди тапканымдын өзү мага жетет, деди Толкун. Каным уулунун бул сөздөрүн угуп, дагы катуу ыйлап жиберди. Анын 17 жылдык жүрөк оорусу акырындап, айыгып жаткандай сезилди. Балам, мен күнөөлүүмүн, бирок сен менин жүрөгүмдө эч качан өчкөн эмессиң. Ар бир күн сен үчүн дуа кылып жашадым, деп ал уулунун колдорун өпкүлөп жиберди. Толкун көздөрүн жумуп, тагдырга шүгүр кылды. Анын акылдуулугу, сабырдуулугу, бул баары балдар үйүндөгү тарбиячы апасы берген тарбиянын жемиши болчу. Ал эстеп кетти. Кыштын суук түндөрүндө тарбиячы бакма апасы балдарга төшөктү жая, өзү болсо дубалга сөйөнүп алып. Менин балдарым, силер эч качан өзүңөрдү ташталганбыз деп эсептебегиле. Антип ойлобогула. Ар бириңердин жүрөгүңөрдө жарык бар. Бир күнү силерди да сүйгөн адамдар табылат, деп айтып, көзүнө жаш алып, түнү бою отуруп калчу. Ошол сөздөр азыр Толкундун жүрөгүндө жаңырып тургандай болду. Ал бакма апасына ичинен ыраазы болду. Эгер сиз болбосоңуз, мен азыр ушундай чыдамкай болбойт элем, деди. Каным уулун кучактап алып, боздоп, ыйлай берди. Менин кулагым сенин үнүңдү угууга зар болгон. Көзүм сенин элесиңди көрүүгө зар болгон. Колум сени кармаганга зар болгон. Балам, кечир мени. Мени кечире аласыңбы? Сүйлөчү, балам. Толкун апасын бекем кучактап. Апаке, болду эми. Ыйлабаңыз. Мени таштап кеткениңизди эстебейли. Силер барсыңар, мен бармын. Бул биз үчүн жаңы башталыш болсун, деди. Ак жолда ошол учурда чыдабай, уулун ийнине бекем тартып алды. Үчөө тең ыйлап жатышты. Бирок бул жолку ый өкүнүчтүн эмес, кайра табылган бакыттын көз жашы эле. Ошентип жашоонун оор жолдорун басып өткөн Толкун эми ата-энесинин кучагында отурду. Ал Кудайга башын ийип, ичинен: "Шүгүр, о жараткан, мени кайрадан үй бүлөмө коштуң. Эми мен эч качан жалгыз эмесмин", деп тиленип отурду. Толкун ата-энесинин үйүнө көчүп келди. Биринчи түнү төшөккө жатып, көпкө чейин көз илинбей койду. Чоочун, бирок ошол эле учурда жылуу үй. Кечки жамгырдын үнү угулуп, эшик алдында апасынын жөөлөп жүргөн кадамдары угулуп турду. Балам, тынч уктап жаттыбы экен, деген сөздөрүн угуп, жүрөгү дирилдеп кетти. Жашоосунда биринчи жолу апасы анын уйкусун ойлоп, түштөн кийин тамакты ысытып берип, үстүнө жууркан жаап жатканын көрдү. Толкун көзүнөн жаш чыгарып, жамгырдын үнүнө аралаш ыйлады. Апам бар экен, апам жанымда экен, деп шыбырап алды. Айыл ичинде бул кабар бат эле тарап кетти. Ак жол менен канымдын 17 жыл мурун жоголгон уулу табылыптыр, деген сөздү уккан ар бир адам таң калып, айрымдары ыйлап да жатышты. Бир кошунасы келип: "Каным, сенин уулуңа биз да сүйүнүп жатабыз. Кудай өзүңө сүйүнүч берди", деп кучактап кетти.
Kanım bolsa kayra göz yaşın tıya alбай. Men günölümün. Bирок Kuday merimdi. Balamды kayradan berdi, dep bozdop жиберди. Толкун болсо жүрөгүндө алар мени табышты. Демек, мен эми жалгыз эмесмин, деп ойлой берди. Бир күнү каным уулун балдар үйүнө алып барды. Эшик алдында тургандардын ичинен тарбиячы Бакма апасы Толкундун көзүнө дароо урунду. Чачы агарып, көздөрү муңайыңкы, бирок меримдүү эле. Толкун аны көргөндө жүрөгү тызылдап кетти. Ал шашылыш басып барып, тизелеп жыгылды да тарбиячы Бакма апасынын колдорун өпкүлүп жиберди. Апаке, эгер сиз болбогондо мен бүгүнкү күнгө жетмек эмесмин. Сиз мени ташталган бала эмес, адам катары тарбияладыңыз, деп ыйлап жиберди. Бакма апасы да карман албай, көз жашын төгүп турду. Балам, мен сенин төрөбөсөм да, жүрөгүмдө сен менин баламсың. Эми ата энеңди тапканыңа Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Бирок сен мен үчүн ар дайым менин уулум бойдон каласың. Сен да ошентип ойлойсуңбу? Толкун ооба дегенсип, Бакма апасын кучактап, дагы озоңдоп ыйлап алды. Каным болсо ошол көрүнүштү көрүп, өзүн кармай албай, жерге тизелеп отура калып, ыйлап жиберди. О, Кудайым-ай, менин уулумду менден мурда бөтөн аял эне болуп чоңойткон турбайбы? Мен болсо таштап кетип, күнөө кылдым. О, жараткан, кечире көр мени. Толкун апасын бекем кучактап, жерден тургузду дагы. Апаке, болду эми, ыйлабаңыз. Силердин бар экениңер мага жетет, деди. Ата энесинин үйүндөгү ар бир күн Толкун үчүн жаңы кереметтей сезилип турду. Күн сайын апасы жаңы тамак жасап бергенде, Толкун ичкен тамагынын даамын жүрөгү менен сезди. Мына ушул нерсеге мен өмүр бою зар болуп жашаптырмын, деп ойлоду да, көзүнө жаш толду. Бир жолу кечкисин дасторкон үстүндө үчөө үнсүз олтурушту. Жүрөктөрүндө толгон бакыт, бирок сөздөр жетишсиз болчу. Акжол унчукпай уулуна карап, андан кийин: балам, 17 жыл мурда сен төрөлгөндө мен келе албай калгам. Сени көтөрүп өзүбүз баксак болмок, бирок алыс жакта жүрүп, колумдан эч нерсе келбей калган. Ал күндү унута албайм. Кудай күбө, сенсиз ар бир күн биз үчүн тозок болду, деп көзүнө жаш алды. Каным болсо башын көтөрө албай: балам, мен сени төрөгөнгө чейин өмүрүмдүн эң бактылуу күнү апа болгон күнүм деп ойлочу элем. Бирок эң чоң күнөөгө баттым. Сенин ошондогу ыйлаган үнүңдү дагы деле кулагым угуп турат. Ошондон бери эч бир түндө тынч уктаган эмесмин, уулум, деп жалбарып жиберди. Толкун алардын сөздөрүн угуп туруп, жүрөгү сайгалашты. Бирок дагы бир жолу акылдуулук кылды. Апа, ата, мен силерге таарынганы келгеним жок. Силерди тапканымдын өзү мага бакыт. Балким, бул тагдырдын сыноосу болду мага. Мени таштадыңар, бирок кайрадан таптыңар. Мен силерге ыраазымын, деп ордунан туруп, экөөнү тең кучактады. Бир күнү Толкун апасына күтүүсүз суроо берди. Апа, сиз мени чындап эле 17 жыл бою издедиңизби? Каным бат эле көзүнө жаш ала койду. Ар бир түнү дуа кылдым, балам. Кудайым, баламды аман сакта, мага кайтарып бер, деп ар бир таңды тосуп алдым. Уулум, мен сени ойлоп, ар бир күнүмдү өлүп, кайра тирилгендей өткөрдүм. Ошондой күнөөм үчүн дагы жараткан мага башка бала бербеди окшойт. Бала деп сыздап, жүрөгүм тилинип, ушул күнгө жетпедимби? Пешенеме жазганы бар экен: мынаке, сени кайра Аллахым өзүмүн колума берип отурат. Мен чексиз ыраазымын, балам, деп каным окшуп ыйлап салды. Толкун апасын кучактап,
Jıtın tereң jıttap aldı. Apa jıttı degen uşul tura. Anın göz jaşı enesin eljiretip jiberdi. Жаңы ömür, nebire sүйünçü. Көп ötpöy Толкун özünün baktısın taptı. Üy bile kurdu. Birinci balası törölgöndö Төркүндүн кайненеси, apası Каным менен Бакма апасы дагы жанында турушту. Каным төрөткананын эшигинин алдында буту калчылдап отурду. Уулунун үнүн эмес, эми небересинин үнүн укканы турат. Кечинде акушер чыга калып, «Куттуктайбыз, уулду болдуңар» дегенде, Каным өзүн кармай албай, жерге жыгылып калды. Көз жашы төгүлүп, оозунан «Кудай рахмат, уулумду өлтүрбөй аман сактап, эми ага уул бердиң» деген сөздөр чыгып кетти. Толкун ал күнү уулун колуна алганда жүрөгү жарылып кетчүдөй болду. Уулун жыттап жатып, «Балам, мен сени эч качан таштабайм. Сен менин тагдырымдын өчпөс шамысың» деп шыбырады. Толкундун мындай сөзүн уккан Каным жерге кирип кеткиси келди. Же мындайда жери жарыла койбойт. Апасы Каным болсо небересин кучактап алып, көзүнө жаш толуп, уулуна карады да, «Балам, мени кечиргениң үчүн рахмат» деди. Бакма апасы да көз жашын тыя албай, «Мына, эми сенин да балаң бар, Толкунум. Сен мени эже дебей эле апа деп койсоң деле болот. Менин кадыр баркым ошондо бир аз көтөрүлүп калат го» деп титиреген үнү менен Бакма апасы тамашалагансып сүйлөп койду. Убакыт өтүп неберелер чоңоюп калды. Бир күнү кичинекей небереси чоң энеси Канымга жакын келип, «Чоң эне, сиз эмне үчүн дайыма ыйлай бересиз?» деп сурады. Каным небересин кучактап алып, көзүнө жашы төгүлүп, мындай деди. «Балакайым менин, бул кайгынын эмес, бакыттын көз жашы. Мен уулумду көп жыл издегем. Эми уулумду да, сени да таптым. Бул ыйым шүгүрдүн ыйы» деди. Бир жолу үйдө чоң дасторкон жайылып, Каным, Бакма апасы, Толкун, жана анын жубайы, ошону менен бирге балдары дагы бир дасторкондо отурушкан. Бул көргөндөрдүн баарына өзгөчө көрүнүш болду. Каным дасторкондун үстүнөн уулуна карап сөз баштады. «Бүгүн мен сенин уулуңдун күлкүсүн угуп отурам. Бул мен үчүн Кудайдын эң чоң берген белеги» деди да көзүн жашка толтурду. Бакма апасы болсо сөздү улап, «Меники да ошол эле. Мен сени бала кезиңден тарбиялап, жүрөгүмдү берип келгем. Эми сенин уулуңду көтөрүп отурам. Бул эки эненин тең жүрөгүнүн айыгышы болду» деп көзүнөн жашын ал дагы төгүп салды. Толкун аларды көрүп, ал дагы чыдабай калды. «Мен силерге өмүр бою карызмын. Бирөөңүздөр мени төрөп бердиңер. Бирөө мени багып берди. Эми менин милдетим силер менен чогуу жашоо» деп эки апасын тең кучактап алды. Ал учурда кичинекей уулу да чоң апаларын кучактап, «Менин эки чоң апам бар» деп күлүп жиберди. Акыркы көз ирмем. Жылдар өтүп баары өзгөрдү. Толкун өз үй бүлөсү менен бактылуу жашады. Балдары чоңоюп калды. Ак жол узак убакыт бою төшөктө жатып, эрте менен эле турбай калды. Уулу Толкунга акыркы сөзүмдү айтам деп жүрдү эле, үлгүрбөй калды окшойт. Каным да жаш өткөн сайын алсыздай берди. Бирок уулун жоготуп, кайрадан тапканын эстегенде ар дайым шүгүр кылчу. Бир күнү ал төшөктө жатып, уулун жанына чакырды. Үнү мурдагыдай эмес, бирок жүрөгү дагы эле күчтүү болчу. «Балам», деди ал титиреген үнү менен, «мен сага бир сөздү айтып үлгүрүшүм керек. Мен сенден кечирим сурайм. Ошол күнү сени таштап кеткеним өмүр бою жүрөгүмдү өрттөп келди. Бирок Кудай мени сенден ажыратпаптыр. Сен кайрадан мени менен калдың. Эми мен сенин кечиримиңди алып, аркы дүйнөгө сапар алсам, ыраазы болот элем». Толкун көзүнөн
жашын агызып, апасынын колун кармап жатып, апаке, мындан ары ал күндөрдү эстебеңизчи. Эми эч нерсе үчүн капаланбай эле коюңузчу. Мен сизди эч качан күнөөлөгөн эмесмин го. Тескерисинче, сизди тапканым үчүн 1000 мертебе шүгүр кылам, деди. Каным уулунун жүзүнө акыркы ирет жылмайып карады. Көздөрүнөн жаш чыгып, бирок ошол эле учурда жүзүнөн чоң кубаныч байкалды. Мен өлүмдөн коркпойм, балам. Себеби менин жүрөгүмдө эми тынчтык бар. Уулумду кучактап өлүп баратам, деди да, уулун акырын кучактап, көзү жумулуп кете берди. Толкун болсо апасынын муздап бараткан колдорун өөп жыттап, өнү кыргылданып ыйлап жиберди. Апаке, апам, кетпеңизчи. Мени жалгыз таштамаңызчы. Азыр эми гана жашообуз башталды эле го. Анын үнүн угуп балдары да келип, чоң энелеринин колун кармап, көз жаш төгүп, алар да ыйлап калышты. Бакма апасы болсо эшиктин жанында туруп, үнүн чыгара албай калды. Ал да көз жашын агызып, акырын шыбырады. Каным, эми тынч укта. Биздин уулубузду аманатка калтырдың. Ошол замат үйдүн ичи шыпшырып ыйлаган үндөргө толду. Бирок бул ый кайгыдан гана эмес эле, жүрөктүн тереңинде сүйүүдөн, кечиримден жана кайрадан табылган бакыттан чыккан ый болчу. Канымды акыркы сапарга узатканда бүт айыл кошо келди. Толкун энесинин бейитинин башында отуруп, мен силерди эч качан жалгыз калтырбайм, апа. Сиздин урпактарыңыз уланат. Неберелериңиз сизди ар дайым эстеп жүрөт, деп шыбырады. Көзүнүн жашы төгүлүп жатканда, кичинекей уулу жанына келип, ата, ыйлабаңыз сиз дагы. Чоң энем бизди азыр асманда карап турат, дебирди. Бул сөз Толкундун жүрөгүн бычактай тилип өттү. Бирок ошол замат жүрөгүндө бир жарык пайда болду. Ал жарык энесинин акыркы мээрими, акыркы батасы эле.